Салам YouTube, бұл KG Smart. Жақында эле сіздер мен үшін калтырган комментарийиңиздерди окуп чыктым. Ал жерде сіздер WhatsApp тууралуу абдан көп видеону сурап салыпсыздар. Мен бүгүн атайын сіздер үшін жаңы WhatsApp'тын секретин алып чыктым. Негизи секрет эмес, жаңы ыкма десек болот достор. Келиңиздер, бири-бирибизди алдап тигил буу кылып сенсация кылбай эле, жаңы ыкма деп эле сүйлөшөлү. Бирок дал ушул ыкма сиздерге 100% жагышына мен кепилдик беремин. Андыктан азыртан видео класс бассаңыздар болот. Биз баса баштадык. Ага чейин сиздерге кыскача кайрылуу. Урматтуу KG Smart каналынын көрөрмандары, сиздер үчүн биз каналдан 3D VR очкини ойнотуп жаткан учурубуз. Ооба, азыркы учурда ойнотуп жатабыз. Аны утуп алыш үчүн болгону мындан алдыңкы вирус тууралуу киргизген видеобузга кириңиз дагы комментарий калтырып утуп алыңыз. Андан тышкары бир катар шарттары бар. Мен дал ошол видеодо толук сиздерге түшүндүргөнгө аракет кылганмын. Кыскасы кирип утуп алыңыздар, катышыңыздар, бардыгыңыздарга ийгилик каалаймын. WhatsApp'ın жаңы ыкмасын сиздерге көрсөтүүдөн алдын мен сиздерге бир болгон окуяны айтып кетсем достор. Ошол окуядан кийин бардыгыбызга түшүнүктүү болот. Бул ыкма бизге эмне үчүн керек жана кайсыл убактарда. Мындан 3 ай алдын менин бир телевидениеда иштеген байке мага кайрылды. Өтө чоң көйгөй менен. Кыскасы ал телевидениеда иштейт. Бирок сиздерде мындай суроо да болушу мүмкүн. Арген эмнени токуп жатат, сен эмне телевидениедагылар менен связың барбы, эмне байланышың барбы деп. Достор, кимдир билбесе, мен 1 жылдай телевидениеда иштегенмин, алып баруучу болуп. Буну мактаныш эмес, жөн гана суроолор болгон, ошон үчүн гана айтып койдум. Кыскасы, дал ошол байкем мага жеткиргенде эле өзү чоң шоуну алып барат телевидениеда. Андан тышкары телевидениеда болгон шоу бул түз эфирде болот. Түз эфирде атайын оюн кылыш үчүн WhatsApp номерин экранга чыгарып коет. Түз эфирде телевизордун экранынан. Анын айтымында оюн болуп жатканда өзүнүн таныштары номерге чала берет. WhatsApp аркылуу видео звонок кылып, жөн чалуу кылып. Кыскасы мага айткан көйгөйү ошону жок кылуу керек. Кайсы бир учурда эфир болуп жатканда ага чалуулар токтош керек, жөн гана SMS келиш керек. Ошол убакта мага ушул көйгөйдү айтканда мен чече албай койгонмун. Бирок сиздер менен биргеликте бүгүн биз дал ошол көйгөйдү биргеликте чечебиз. Ушундай глобалдуу көйгөйдү. Ооба достор, бүгүнкү сиздерге көрсөтүүчү программа аркылуу сиздер эми өзүңүздүн WhatsApp-ыңыздагы аудио жана ошондой эле видео звонокту култап койсоңуз болот. Кайсы бир учурда сизге чалса, сизге келбейт, алар чалып кыйнала берет, бирок сиз WhatsApp'та отура бересиз, сизге чала берсе, сиз албайсыз. Менин оюмча бардыгыңыздарга түшүнүктүү болуп баштады. Бул жерден экранды чыгарабыз. Play Market'ке киребиз. Давай, брат. Сиздер үчүн экранда көрүнүп жаткан Tools for WhatsApp болсо керек. Tools for WhatsApp кечиресиздер, аңыз сиздер өтө мыкты эмесмин. Өз айтып тургандай эле бул WhatsApp'ты култоочу программа установка кылабыз достор. Программаны кантип установка кылуу жана кантип кыска смартфон орнотуу тууралуу мен сиздерге ар бир программа тууралуу чыгарган видеолорунда толук айтып кетемин достор. Уруксат беребиз, сөзсүз уруксат беришибиз керек. Сураган нерсени уруксат беришке, ансыз булар иштебейт. Ошон үчүн буга чейинки видеолорумда комментарийсин жаза берет. Арген сен кантип орноттуң, мен орното албай атам, сен кылганда болбой атат, кайра өчүрө албай атам, тигил бугул деген. Кыскасы азыркы учурда мен смартфонду проверка кылып жаткан учуру, бул кандай программа, негиз колдонсо болобу, тигил бугул деген суроолорго жооп издеп жаткан учуру. Түз открыт кылабыз. Бир катар сөздөр достор, сизге айтып атам, бул жерде баары латын тамгасын англис тилинде деп айта аламын. Бирок түшүнүктүү болуш үчүн бул жерге атайын орус тилин кошуп койгон эң башкы жерлерине сиздер жана биз түшүнүшүбүз үчүн сервисти жагабыз. Бул жерде бул жерде доступ сурап жатат. Программаны жагабыз. Разрешение беребиз. Аркага бир кадам чыгабыз. Мында аудио звонок уже култанды. Видео звонокду да култап коебуз. Азыркы учурда текшеришим керек болуп атат. Кантип текшерсем болот? Кыскасы достор, ишенсеңиздер болот, аз муну текшерип тиги булгача баары айтышыңыздар мүмкүн, арген тиги бул сен гана болбой калды. Сиздер болгону описанияда ушул программа ссылкасы тура, ссылканы кирип көчүрүңүз достор, смартфонуңузга орнотуңуз жана мен айткандай бир катар нерселерге разрешение бергенден кийин өзү автоматтык да иштеп баштайт. Кайсы бир учурда сизге бирөө чалса, аны албай койсоңуз болот. Бул көп учурунда азыркы учурда биздин ютуберлерге да пайдасы тиет. Жаш ютуберлер азыркы учурда 100 подписчиктен өткөндөн кийин албетте YouTube түз эфирге чыкканга уруксат берет. Түз эфирге чыкканда ар ким чалып сизди бара кылбаш үчүн ушуну жагып койсоңуз, калган ишиңизди кыла бересиз. Кыскасы бунун баары сонун достор. Менин оюмча көпчүлүктүн проблемасын ушул аркылуу чечсек болот. Менин оюмча азыркы учурда менин көрүп жаткан көп көрөрмандарга жакты. Андыктан буну сөзсүз бөлүшсөңүздөр болот. Поделиться кылып өзүңүздүн досторуңуздардан, соц тармактан бөлүшүп коюңуздар. Мага кошкон салымыңыздар болот. Мен болсо сиздердин жардамыңыздарга албетте муктажмын.
Жаңы ыкма программа тууралуу видео аяктады достор. Мындан албетте бул жагын кур гана коюп койбойбуз. Сиздер үчүн атайын кыскача IT жаңылыктар менен тааныштырып кетебиз. Менин көрөрмандарым негизи ушуну абдан жакшы көрүшөт. Баш жагына видеонун баш жагына кыскача WhatsApp тууралуу же башка программа тууралуу видео, андан аягы кыскача IT жаңылык. Кыскасы, бул жумада бизде IT жаңылыктарда кандай актуалдуу жаңылыктар болду? Huawei өзүнүн Mate 30 Pro смартфонун чыгарды. Ал тууралуу менин оюм. Redmi эң арзан, бирок түшүнүксүз смартфонун чыгарды. Ушул кыскага эки жаңылык тууралуу бүгүн сиздер менен сүйлөшөбүз достор. Huawei компаниясы өзүнүн ушул жылдын эң мыкты деген смартфонун чыгарды. Арка жагында тегерекче жайгашкан өтө сонун флагмандуу смартфон деп көп адамдар күтүп жаткан болчу. Бирок мага бул смартфон өтө жакты деп дагы айта албаймын. Эмне дегенде, азыр баасын уккандан кийин сиздерге дагы жакпай калышына мен кепилдик бере аламын. Смартфон тууралуу мен толук видео чыгарбадым. Бул менин гана чыгарбоо тууралуу каалоом эмес, көптөгөн көрөрмандарга дагы бул кызыксыз окшойт. Эмне дегенде, мен бир катар видеолордо сураган болчумун, эч ким эч нерсе дебеди, ошон үчүн чыгарбадым. Huawei Mate 30 Pro 1100 евро. Ал эми жөн гана Mate 30 800 евро тегерегинде сатылат. Андан тышкары смартфон толук рамкасыз көрүнүшкө ээ. Бул учурга чейин бир да смартфондо болуп көрбөгөн түзүлүш. Смартфонун экраны чындыгында өтө сонун, ийилип шаркыратмага окшоп ылдый жакка карап агып турат. Бул көрүнүш буга чейин Samsung'дун S7 Edge смартфонунда акыркы жолу көргөн болчубуз. Смартфонун экраны OLED экран, уруксат берүүсү 2400-гө 1178. Иштеп чыгаруучу жагы процессору Kirin 998 ядролуу, арка жагында 4 көзүү камера, тегерекченин ичине жайгаштырышкан. Эң башкысы 40 мегапикселдүү сканер отпечатка экранда USB Type-C менен заряд алып, сыйымдуулугу 4400 мАч, тез заряд алуу күчү 40 ваттуу Supercharge. Смартфон толугу менен эволюция кылды деп айта албаймын. Ооба, баасы эволюция кылышы мүмкүн, кандай сатышка чыгышын билбейм достор, кантип сатылып жатканын билбейм. Айтымдарында өтө көп суроо талапка да болуп жатат экен. Бирок буга өзүнчө Google'дун дагы бир магазинин же Google Pay'ди орнотуш керек экен достор. Кандай десем, кыскасы бул смартфон Google менен өтө чоң, Huawei'дин чоң карама-каршы болуп жаткан учуруна чыккандыгы үчүн бир катар албетте көйгөйлөр болот. Бирок 1100 евро бул үчүн албетте кымбат достор. Өз пикириңиздерди комментарийге жазып коюңуздар. Буга чейинки IT жаңылыктарда чыккан бир видеомда сиздерге айтып кеткен болчумун. Xiaomi компаниясы 5000 сомго өтө сонун смартфон чыгарып жатат деп. Келиңиздер, сиздер менен бирге дал ошол смартфонду көрөлү. Эмне дегенде сатыкка чыгыптыр. Эң кызыктуу жери, бул смартфондо камера жок. Андан тышкары толук маалыматтар сиздердин көз алдыңыздарда турат. Экранын өлчөмү 5.05 дюймдуу. Ошол эле учурда матрица IPS 2.5 стеклосу бар. Эң башкы камерасы бирөө жана ал 5 мегапикселдүү, өздүк эстими 1 гигабайт, жалпы эстими 32 гигабайт болот, жана микро SD-га орун бар. Жок, микро SD-га орун жок экен достор, кечиресиздер. Батарейкасы 2100 мАч достор, миллиампер чарж. Негизи кандай десем, бул смартфон кимдер үчүн билесиздер достор? Бул смартфон жаш мектеп окуучуларына же жашы улгайып калган биздин чоң апа, чоң эне же болбосо чоң ата, чоң агаларыбызга деп айта аламын. Ортомунда сиздерге, бизге окшогон адамдар бул смартфонду өтө көп колдоно албайт. Негизи колдонбосо дагы керек. Эмнеден алды жагында камера жок. Эмнеге бар деп дагы айтышыбыз мүмкүн. Бирок мага негизи смартфон жакты, өтө тыкан, сонун көрүнүп турат, жана бир катар түстөрү бар. Азыркы учурда бул смартфондун баасы 4600 сом экен. Жакында 4000га түшсө албетте аламын, өзүмдүн эжеме же апама белек кылышым мүмкүн. Сиздер менен Арган Аширбек уулу жана канал KG Smart болду достор. Видео сиздерге жакканбаса лайк басыңыздар. Сөзсүз биздин 3D VR очки ойноп жаткан оюнубузга өтүп катышыңыздар, утуңуздар. Бүгүн болсо мен сиздер менен коштошомун. Сак саламатта калыңыздар. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. You like a baby.